Өзүмдүн жашоом өзүмө жакпайт болчу. Адам өзгөрсө болот. Ошентип отуруп, нааразы болуп отуруп, көйгөйлөрүмдү көбөйтөргөм. Аутизмдин белгилери бар экен да. Ушул кызым жакшы болуп калса, мен толук кандуу өзүмдү бактылуу сезем, эч качан нааразы болбойм деп өзүмө сөз берем. Энергиям аябай ашып кеткен. Көрсө оюн күлкүнүн кереги дагы жок экен да магачы. Окуй бер, көргөз, массаж кыл деп баардыгын карап жатты. Өзүнө жардам бериш керек. Берилген сабактарга амал кылгандар. Алар гына жашоосун өзүн өзгөртүп кете алат да. Канча деген айымдар ажырашкандар кайра табышты. Ал эми карыз боюнча айтпай эле коеюн да. Кара дуба менен жабыркап келген да. Мен билбептирмин. Кирешеси жакшы, өтө жакшы. Илим жолунда. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандары? Видеобуздун башында биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бизде бүгүн конокто практик коуч Эльнура Абдраим кызы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Шүгүр, эң сонун. Маанайыңыз? Эң сонун. Маанайым. Анда эмесе бүгүнкү маек эң сонун болот деген үмүттөмүн. Кеңесеми биздин көрөрмандар кызыгып карап жатса керек. Өзүңүз жөнүндө бир кененирээк айтып өтүп кетсеңиз. Так. Бисмиллах. Мен өзүм жан дүйнө боюнча изденип келем да. 5-6 жыл болуп калды. Жан дүйнөм тынч эмес болчу. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Өзүмдүн жашоом өзүмө жакпайт болчу. Чөйрөмдөгү адамдар дагы өзүмө жакпайт. Ошол себептен кантип бактылуу болом деп изденип келем да. Жан дүйнө, ички дүйнө боюнча, сезимдер боюнча. Ошентип азыр 2 жылдан ашып калды. Өзүм айымта менен иштеп калдым. Биринчи өзүмдүн жан дүйнөм менен иштедим, жашоомду өзгөрттүм, өзүмдү өзгөрттүм. Андан кийин гана айымдар менен иштеп баштадым. 2 жыл болуп калды. 2 жылда көптөгөн айымдардын дагы жан дүйнөсү өзгөрдү. Айымдар мага келет да, адам өзгөрсө болобу дейт да. Адам өзгөрсө болот. Ал оңой эле көп деле убакыт албайт. Болгону жан дүйнөгө, сезимдерге жакшылап көңүл буруу керек. Башында гана. Анан кийин ошол нерсеге өзүбүз көнүп алгандан кийин дальше уланып кете берет да. Демек адам өзүн өзгөртүү үчүн жок дегенде 2 ай өзүнө көңүл буруп койсо эле, 2 айдан кийин ал нерсе көнүгүш адат болуп калат да. Анан жана сөзүңүздө айтып кетпедиңизби? Айланамдагы адамдар жакпайт эле депчи. Анан өзүңүздү мисалы өзгөртүүгө мен ушунун баарын жеңем, мен ушунун баарын кылам деп кандай дем күч келди? Эмне себептен ушунун баарын жасап калдыңыз? Эркиндикти аябай баалайм. Эркиндикти мен эркин болгум келчү дайыма эле. Бирок 2 агам бар да, мен ошол 2 агам эркиндигимди чектей берген. Көчөгө чыкпа, үйдө отур, бир жака баргым келсе баргызбай, барбайсың деп. Ошондон улам эркин болгону аябай баалайм да. Ошондо отуруп турмушка чыгып калдым. Чыктым, бирок ал жерде кайра кысымга алуу кайра көбөйүп кетти. Үйдө отурасың, сен сүйлөп койдуң, күлүп койдуң деген нерсе. Ошондон улам эркиндикти каалап, мен ушинтип эле үйдө отура беремби, жашоом ушинтип эле өтүп кете береби деп өзүм изденип окуп баштагам да. Сөзсүз чөйрөмдөгү адамдар, алар менин жакындарым да. Аларды сөзсүз жакшы көрөм, сөзсүз мындай сыйлайм да. Бирок ошол маалда көз карашым башкача болгон да. Аларды жаман көрүп, таарынып, мен ушинте беришет, мен үйдө эле отура беришим керек. Мен каалайт элем эркин болууну. Көчөгө чыгууну, ойноп күлүүнү, дос чарды, кийим кече, алтын шакек дегендерди.
Демек ошондон улам ушуларга жетким келип изденип баштагам. Мен жашоомду өзгөртөм, менин жашоом жакшы эмес азыркы жашоом деп. Ошого изденип баштагам да. Изденип баштадыңыз, мунун жолун таптыңыз, э? Андан кийин жолун башталып таптым. калды. Бул жери кызык болуп атат. Жашоомдогу эң оор абал ошол күндөрү башталган да. Аябай дайыма наразы боло бердим. Эстесем дагы деле көзүмө жаш келе берет да. Ошол абалым өтө оор болду. Эмнеге мага алтын алып бербейсиң, же эмнеге кийим алып бербейсиң, ойнотпойсуң деп ошол маалда уруш жаңжал бизде көп болгон. Жолдошуңуз менен. Андан кийин сөзсүз түрдө уруш жаңжал болгондон кийин жаман сөз мага көп келчү да. Сен өзүң жакшы эмессиң дегенче. Ошентип отуруп, нааразы болуп отуруп, көйгөйлөрүмдү көбөйтө бергем да. Адам качан ичинде нааразы сезими болгондо көйгөйлөр көбөйө берет да. Эң чоң көйгөйдү айтып коеюн. Баардык көйгөйдү көтөрүп жүрдүм. Бирок эң акыркысын көтөрө албай калдым да. Менин экинчи кызым төрөлүп калды. 2 жаш болуп калды да. Көзгө карабайт, сүйлөбөйт да. Туш келди басат. Андан кийин кызымды көргөзсөм, аутизмдин белгилери бар экен да. Аутизм. Андан бала айыкпайт деди. Мына ошондо болгон жашоомдогу өзгөрүш ошондо болгон да. Ошондогу абалыма ыраазымын да. Ошол кызым мага ошондой кыйынчылыкты бербегенде мен өзгөрбөйт болчумун да. Изденбейт болчумун. Дагы деле баардыгын күнөөлөп, баардыгы жаман, эми ураганда жакшы деп эле жүрө бермекмин да. Ошентип мынакей Элнура дедим, сенин жашооң өтө сонун болчу, курсагың топ, жолдошуң жаныңда. Эмнеге мынча нааразы болдуң дегенмин да, өзүмчү. Мынакей чыныгы көйгөй мына ушул дедим да. Эми эмне кыласың эми дедим. Эмне кыласың эми? Ойлонуп отуруп, ушул кызым аутизм болбогондо менин өткөн бактылуу айым болбойт болчу дегенмин да. Мурунку бактты түшүндүңүз, э? Мурунку бакытты сезген эмесмин да. Сезбей жүргөнмүн дагы. Ушул кыйынчылык келгенде, мынакей Элнура чыныгы көйгөй мына ушул дегенмин да. Ушул кызым жакшы болуп калса, мен толук кандуу өзүмдү бактылуу сезем, эч качан нааразы болбойм деп өзүмө сөз бергенмин да. Ушул кызым мага эң чоң сабакты берген. Сизге мотивация болгон. Энергиям аябай ашып кеткен. Себеби менин кызым мындай болуп калбаш керек. Себеби аягын ойлогум да келбейт да. Чоңоюп кетсе эмне болот? Ушундай боюнча чоңоюп кетсе эмне болот деген нерсе мени отургузган жок да, уктаткан жок. Энергиям ашып кетти, сөзсүз түрдө. Түнү менен уйку жок, элге кошулуу жок, дос чаар жок, оюн күлкү жок. Көрсө оюн күлкүнүн кереги дагы жок экен магачы. Баардыгынан үзүлдүм, дос чаар калбады, той тамаша калбады, той жок. Мен тойго барып, аябай бийлеп келсем, ошондой эледим. Мурун ошол нерсенин баары бакыт тартуулучу, э? Кандай? Мурун ошол нерсенин баары бакыт тартуулучу сизге. Мен бакыт деп ойлогом да, той тамашага барып бийлеп келсем, элдер менен сүйлөшсөм, ошол мага мындай бакыт берет деп ойлочумун да. Көчөгө чыксам депчи. Элдерге кошулсам, кийинсем, жасансам, ошол бакыт деп ойлогом да. Ошентип кызым жабыркап калгандан кийин үзүлдү бар жолу. Той тамаша жок, эч нерсе, кийим кече жок, алып берген алтындары дагы жок. Баардыгын сатып кызыма сарптай бергем да. Сарптай бердим, өзүм менен иштеп, жан дүйнөм менен иштеп баштадым. Көрсө адам өзүн өзү мындай тааныбайт экен да. Тааныбайт экен. Мен жакшымын эле дей берет экен. Көрсө жакшылап жан дүйнөңдү казып көрсөң, толтура мындай кирлер чыгат экен да. Толтура экен. Мен көрсө ушунчалык жаман пенде болгон экенмин да.
аны мен өзүм көрбөй эле жок, мен жакшы, алар өздөрү жаман да, өздөрү мага ушундай мамиле кылышты да дей берет болчумда. Биз күнөөнү башкалардан издей берип турбайбызбы, өзүбүздөн эмес? Адам качан өзү өзгөргөндө, алардын дагы мамилеси кадимкидей өзгөрүп калат экен да. Ушуга таң калдым. Мен өзүм өзгөргөндө менин чөйрөм дагы өзгөрүп кетти да. Мисалы үчүн чөйрөмдүн мамилеси өзгөрдү, бирок чөйрөмө жана эски адамдар кетип, ордуна жаңылар келип калды. Жаңы достор келип калды да. Демек, жашоомду өзгөртөм десең, биринчи чөйрөңдү өзгөртүшүң керек экен да. Ошол ушундан улам чөйрөдөн башталат турбайбы? Айтып калбадыңызбы, мен мисалы кызымдын ошол оорусун билгенден кийин такыр түн uyku жок болду, досторумдан айрылдым депчи. Көп нерсени мен болгону кызымды гана ойлоп калдым дедиңиз. Анан ошол убакта жолдошуңуздун колдоосу кандай болду? Жолдошум колдоосу жакшы болду, бирок сен уруктуң деген күнөөлөп жатты да меничи. Сен кылдың ушуну, сен мындай жакшылап карабадың, бакпадың деген ошол сөзү гана мага аябай оор келип жатты. Бирок кызды каратабыз, жакшы болот деген колдоосу да жакшы болду. Бирок колдоп жатты, окуй бер, көргөз, массаж кыл деп баардыгын карап жатты. Азыр кызыңыздын абалы жакшы? Өтө сонун, өтө сонун. Сиз бул тармакка келип, мисалы кызымды айыктырып алдым деп 100% айтылат экенсиз да. Бир гана кызыңызды эмес, мисалы мен азыр сизди карап отуруп, өзүңүздү да айыктырып, өзүңүздү да дарылап алган сыяктуусуз да. Сөзсүз, себеби биринчи эле өзүнө жардам бериш керек. Өзүн дарылаш керек. Андан кийин гана балдарына жардам берип алат да. Өзүн дарылабаган апа эч качан балдарына жардам бере албайт. Балдардын анан шору да өзүн издебеген аялдар, өзүн өнүктүрбөгөн аялдардын балдарына эле жаман да. Демек, эне окуш керек бул жерде. Эне окуп, канчалык билим алып, мисалы ыйман жагынан болсун, билим жагынан болсун, эне канчалык күчтүү болсо, анын балдары андан да 2 эсе күчтүү болот, демек. Бардыгы сенде ошондой болот. Анан бул жолго келип калдым, 2 жылдан бери көптөгөн айымдарга жардам бердим деп калдыңыз. Ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Мисалы ар кандай арманын айтып келип калган мисалы айымдар болсо керек, келип алып ыйлап, Элнур айым, менде ушундай болду деп. Сизге келечекте жашоосу кандай болду? Келгенден кийин өзгөргөн жашоосу? Айымдар, сабакка келген айымдардын баардыгы эле жашоосун өзгөртүп кете албайт да, баардыгы эле. Ал жерде чечкиндүүлөр. Мен окуйм деп сабакка келдиби, сабакты берилип уккандар. Андан кийин берилген сабактарга амал кылгандар. Алар гана жашоосун өзүн өзгөртүп кете алат да. Көптөгөн айымдар жашоосун өзгөртү. Жан дүйнөсүн, өзүн, көптөгөн айымдар. Канча деген айымдар ажырашкандар кайра табышты. Ал эми карыз боюнча айтпай эле коеюн да. 10 миллион, 20 миллион деп келген айымдар карыздарын берип коюшту да. Кечеки эле окуяны айтып берейинчи. 27 жылдан бери кара дуба менен жабыркап келген да. Балдарымдын жолун жабат, менин жолумду жабат деп келген да. Жеке сабакка келди. 40 эле минута терапия өтүп бердим да. Өчүрдүк. Эртеси кайра мага чалды. Болду Элнур айым. Мен билбептирмин. Кандай дейт? Мага мындай чырак жагып койдум дейт да, чырак жагып койдум. Капкара болгон экен да деп эс болуп ушунда мындай жана сүйүндү да. Жашоосунун өзгөргөнүнө. Жолдошум да ушундай, балдарым да ушундай, жакындарым ушундай, ата-энем баардыгынан таарынып келген экен да. Бирок мен аябай таң калдым. Илим алып жүргөн айым экен да, жолукчан. Кандай айтсам экен, кирешеси жакшы, өтө жакшы. Илим жолунда. Бирок сезимдерине көңүл бурбай эле жүрө берген да. Болгону ошол гана
жан дүйнө сабактары гана ал айымга керек болгон да. Жан дүйнө сабактарын бергенден кийин окуган илимдери дагы ушундай түшүндү да. Көрсө ушундай экен да, көрсө пайгамбар ушинтип айткан экен да, мен буларды уккам дейт. Бирок мындай толук түрдө жеткиликтүү болгон эмес да. Жан дүйнө сабагын алгандан кийин гана мага эми жетти. Илимдин даамын татып, намаздын даамын татып, ушундай бактылуу болуп калды да. Балдарынын көргөндө мындай бакыт жана сезими келип. Мурун балдарын ушунда балдарынан да таарынып эле, балдарым ушинтти мага көңүл бурбады, кайгырып эле, ооруп эле жүргөн да. Ооруп жатып калган экен да. Мен жаткам дейт. Дагы жолдошум дагы айтты. Жолдошум өтө мындай мамилеси өтө сонун болуп калды дейт. Кечээ Бишкекке келдим, жолуктук. Мурдакы айым менен азыркы айымдын айырмасы эки бөлөк. Ал айымды 2 айым мурун көргөн болчумун. 2 ай мурун көрүшкөндө тоолуу болчу да. Тоолуу болчу, жүзүмдө карайган болчу да. Кече келди, арык, ак жүздүү, нурдуу, бактылуу айым келди да, жеңил болуп келди да. Алмалда мындай ашыкча салмактуулук бар болгондугу үчүн дагы оор болуп келген болчу. Мага ошондой көрүнгөн да. Кече келгенде аябай сулуу болуп көрүндү да. Анан сиз айтып калбадыңызбы, мага келген айымдардын өзгөрүшү, ийгиликтери тууралуу айтып бериңиз да. Анан сиздин сагыңыздын кудурети эмнеде? Мынчалык ийгиликке жетип, мындай өзгөрүүгө дуушар болгон айымдардыкы. Так, практика. Өзүмдө болгон да. Практика. Айымдарды сөзүн угуп отурганда эле баардыгын билем да. Демек ичинде ушундай сезим бар экен. Анын ички дүйнөсүн окуп коем да. Себеби практика бар менде. Андан кийин өзүнүн көйгөйүн айтып жатканда эле сразу көйгөйүнүн тамырын таап коем да. Демек мында ушундай неме сезим бар. Демек сезимдер да көйгөй чакырат да өзүчө. Сезимдерибиз. Сезимдер жаманбы, нааразыбызбы? Демек ошого жараша жашоо келет да. Бул дүйнө биздин ички дүйнөбүздүн гана күзгүсү да. Демек алардын көйгөйүн угуп отурам дагы, жазбалы отуруп эле көйгөйүнүн тамырын табам дагы өзүнө берип коем да. Сизде ушундай сезим бар. Ушул сезимдериңизди жоготсоңуз, көйгөйлөрүңүз жоголот. Аны кантип жоготом дейт. Кантип жоготом дегенде ага кантип жоготуунун жолдорун көргөзүп берип коем. Жыйынтыгы өтө жакшы болот. Негедир жана маекти машинадан баштап ууп жатам, бир өзүмө бир нерсени туя алдым да. Демек адам баласы биз материальный жактан эле издене берип турбайбызбы? Ой, мен акчалуу болсом, машина тапсам, аны тапсам, муну тапсам депчи. Бирок адам баласы ички өзүнүн жан дүйнөсүн таппайынча ал адам эч качан бактылуу боло албайт, Чындыгы байлык ичте. Аябай бай инсандар келет да. Аябай бай. Бирок бакыт жок да. Акчада эч кандай бакыт жок. Мен өзүм дагы ойлоп жүргөм да. Мен мындай кенен көчөгө чыксам бактылуу болом дедим. Жана той тамашага барсам бактылуу болом дедим, алтын таксам бактылуу болом дедим. Мен акчалуу болууну биринчи ошолорду жасайм дегем да. Өзүм алтын алам, кийинемин, жасанамын, жүрөмүн дегем да, ойнойм дегем да. Бирок жан дүйнө менен иштеп отуруп, ырыска киреше жактагы аябай жакшы болуп калды да. Бирок эч кандай алтынга болгон сүйүү жок да, эч кандай кийимге болгон сүйүү жок. Көчөгө жок, такыр чыккың келбейт. Бакытты өзүңдөн тапкандан кийин өзүң отурганың бул чоң бакытты. Бакытты сезип отурган бул керемет. Аны анча-мынча адамга сөз менен жеткирүү дагы кыйын да. Жаратканды тапканда, Аллах менен да сүйлөшүп отурган өтө сонун да. Аллах менен, аламдардын падышасы менен, улуу, кудуреттүү зат менен отурганда пенделер ким болуп калыптыр? Отургуң да келбейт. Өзүң ичиңдеги арманды айткың да келбейт. Аллахка айтып жатканда
Бул жактагы пендеге сүйлөгүн да келбейт экен. Мен сразу үйгө барып алып апама айтып, арызданып, бир тууганым бар да, сиңдим бар да, менин сырдашым, досум, жашыдагы ошол сиңдим бар экен. Ошого звонок кылып алып, 2 саат сүйлөшүп, баарын айтып, төгүп, ошентчим да. Азыр Аллахка айткандан кийин аларга айткым да келип калат экен. Болду, эч кимге эч нерсени айтпайсың, эч кимден эч нерсе күтпөйсүң, себеби мага Аллах берет да. Мен сага берем деди. Демек мен эч кимден эч нерсе күтпөйм да. Жакшы мамиле да күтпөйм, сүйүү да күтпөйм. Ал эми сүйүү, жакшы мамиле күтө беришим да. Демек күтүү өзү тосмо да. Сиз мисалы үчүн бирөөдөн бир нерсе күтүп калдыңыз, үмүт кылып калдыңыз да. Ошол нерсе сизге келбейт. Ошол адамдан дагы келбейт, башкадан дагы келбейт. Тосмо да эмичи. Көрдүңүзбү? Качан гана биз Аллахтан гана үмүт кылганда, демек Аллахты гана табышыбыз керек да. Аллахты тапкан адамга эч кимге мындай эч нерсе инсанга керек эмес да. Чыныгы бакыт ошондо келет да. Чыныгы бактылуулук болуу. Азыр мүмкүнчүлүк бар да. Ойноп келгени, көчөгө чыкканы, кафелеп жүргөнү, оюн күлкүгө же алтын такканга, бирок өзүмдө калуу жок да. Жолугум келбейт. Мурда алтын базарга барып алып, тандап көрүп, акчам жок болсо эле барып алып көрө берчүм да. Азыр жок, азыр жолугум келбейт. Балдарым эрте мен мектепке жөнөтөм, садикке жөнөтөм, үйдө өзүм кылам, жолдошум жумушта. Сонун убакыт өтөт да. Бактылуулук ошол жерде. Аллах менен отуруп алып, сүйлөшүп отурганда бул керемет сезим да. Качан гана бактыңды пендеге байлаганда, мына ошондо көрөсүң да. Ошол жерден көйгөй, кыйынчылык, башаламандык башталат. Качан гана жолдошум келсин, жолдошум мени карабайт деп бактыңды жолдошуңа же балдарыңа байлаганда, мына ошол жерден башаламандык башталат да. Бакытты бир гана Аллах гана берет да. Эч кандай пенде бизге бере албайт да. Жолдошум келгенде мен бактылуу болмокмун деп берет да. Жолдошум жок деле бактылуу боло бер, ал өзү келет да. Демек келсин деп үмүт кылып, келсе экен деп алганда, ошондо тосмолор башталат да, башаламандык башталат. Сабакта сүйлөп жатканда көзүмөн жаш чыгып кетет да. Айымдар, мындай кыйналбагылачы дегим келет да, кыйналбагылачы. Эмнеге мынча нерсени чоң кылып алдыңар дейм да. Чымынды пил кылып алат да. Жанагы айымдар жеке сабакка келет да, ыйлап келет да. Карасам көйгөй жок, жок эле нерсе да. Ал ошол нерсеге чоң кылып келет да. Анан кийин Карай келгенде кичинекей эле нерсе. Анан кийин сабакты бергенден кийин, Элнур айым деп ыйлашып, көзүм ачылды эми менин дейт. Ошол сабакка келгенден кийин айымдар кадимкидей ыйлайт, көпчүлүк айымдар ыйлап көрөт сабакты. Элнур айым Аллахты сездим дейт да. Аллахты таптым мен дейт да. Мен көрсө бактылуу экенмин го. Мен Аллахтын кулу болуп өзү бакыт экен го дейт да. Менин Кудайым Аллах экен го деп аябай ыйлайт да. Мен кандай бактылуу, менин падышам Алла Таала дейт да. Ушунчалык Аллахымдай мээримдүү экен, мен эмне кылып жүрөм кайгырып дейт да. Аллахым беришен болсо, мээримдүү болсо, анда мен эмнеге кайгырып атам дейт да. Аллах айтканда, мен деген ырайымдуумун деген да. Ырайымдуунун дагы ырайымдуусумун деген да. Мээримдүүнүн дагы мээримдүүсүмүн деген да. Мен депти, бул жашоодо бир эле бөлүк мээримимди бергенмин дейт. Бир эле бөлүгү ушунча. Көрдүңүзбү? Ал эми калган акыретте 99 бөлүгү акыретте берем деп атат. Караңыз, өлүм дейт, силерге белек дейт да. Өлгөндөн кийин силер беш барасыңар да. Демек өлүм силерге белек дейт да. Коркпогула андан, өлүп калбайын дейт го. Коркпогула дейт да. Өлүм силерге белек дейт. Демек бир эле бөлүгүн азыр бизге берип жатат, ал эми калган. Жана сиз отуруп алып, мен Аллах менен анан өзүм менен сүйлөшүп калгам. Аллах менен сүйлөшүп абдан эң керемет сезим деп калбадыңызбы?
Анан башыбызга кыйынчылык түшкөндө көп учурда азыр адам баласы ушинтип калбадыкпы. Башыбызда кыйынчылык түшкөндө эле Кудайды эстейбиз да. Көбүнчөбүз. Анан бир сизге кыйынчылык учур болгондо бир отуруп алып Аллахтан ушунчалык ыйлап суранган бир тилегиңиз кабыл болдубу? Ыйлап сурандыңызбы Аллахтан? Менин бир эле тилегим эмес, менин 100 тилегим кабыл болгон. Жазып алгам, блокнотумдагы бар. Баарын өчүп чыкканмын. Кабыл болгондор. Ооба, ал жерде жазыптым, апамды Дубайга алып барамын, апама алтын алып беремин. Менин кызым толук жакшы болуп калды. Менин 1 айлык кирешем ушунча, мен үйлүү болдум. Ошол убакта үйүбүз дагы жок болчу, карыздарыбыз бар болчу да. Карызыбыз жок, мен үйлүү болдум. Үйүмдүн ар бир канасын дагы өзүмчө жаздырмын да. Эшиктин алдын, бассейн, керек болсо арчаларды, гүлдөрдү баардыгындай жазгандыгым үчүн дагы көп болуп кеткен да. Балдарыма атайындай зал болсо, ойноочу зал болсо деп жазган экенмин да. Алардын баардыгын өчүрүп чыкканмын да. Баардыгы орундалган, баардыгы. Бирок мен ыйлап дуа кылганым кызымдын толук айыгып кетиши. Ошол болгон да. Мурда ыйлайт болчумун, көп ыйлайт болчумун, эмнеге? Таарынып да. Ал мага ушинтип сүйлөп койду. Бул дүйнө үчүн ыйлап жүргөнмүн да. Азыр деле ыйлайм, азыр деле. Себеби адамда сезим бар да. Адамга ый керек. Адам ар кандай сезимди колдонуу керек. Себеби бизге Аллахым ар кандай сезимди берген да. Азыр деле ыйлайм, качан Аллахты сезгенде, Аллахым сага рахмат дегенде көзүмөн жаш чыгып кетти. Ушунча сен берип атасың, сага качан рахматымды айтып бүтөм, Аллахым, неге ушунча бакытты мага берип атасың дейм да. Ушунча бакыт берип атасың, сага качан рахматымды айтып бүтөм дегенде көзүмөн жаш чыгып кетти. Ыйлапчы, разымын дей берип көзүмөн жаш чыгып кетти да. Айтаман, Аллахым, мен сага мындай татыктуу кул боло албай атамна дейм да. Аллахыма сүйлөшүп атам да. Мен сага мындай өзүңө татыктуу кул боло алган жокмун деп Аллах менен сүйлөшүп отурганда анан кадимкидей көзүмөн жаш чыгып кетет да. Демек адам дайыма ыйлайт бул дүйнө үчүн же Аллахты эстегенде. Кайсы ый жакшы ошондо? Бул дүйнө көйгөй үчүн ыйлаган жакшыбы же жөн эле жатканды эстеп отуруп ыйлаган жакшыбы? Жаратканды эстеп ыйлаган жакшы. Тандоо система мынакей. Көрдүңүзбү? Көпчүлүк айымдар ыйлап жүрөт да. Бул дүйнө үчүн жолдошум кетип калды, же ачка отурабыз, же бизде жок, бизге жетпейт, уруш жаңжал, анан кийин гана көзүнөн жаш чыгат да. Демек, ооба мен дагы көзүмөн жаш чыгып жүргөн. Бирок азыр дагы чыгат, бирок азыр Аллахты эстегенде. Менде эч кандай көйгөй жок. Тандоо өзүбүздө Бактылуу болуш өзүбүздө, өзүбүздүн тандообуз да. Көпчүлүк айымдар келет да, тагдырды өзгөртүүгө болбойт деп келет да. Өзгөртүүгө болот да. Мисалы үчүн халифа дейт, өзүнүн жоокерлери менен мындай жүрүштө болгон дейт да. Бир чоң шаарга келип калган дейт. Шаар дейт, карантин дейт да, чума оорусу, вирус дейт, тараган дейт да. Анан кийин жок, биз бул жака баспайбыз дейт да, халифачы. Эмнеге дегенде, бул жакта вирус бар дейт да. Дегенде Аллахтын берген тагдырынан качабызбы дейт жоокерлери. Жок дейт. Аллахтын берген тагдырынан дейт, Аллахтын берген тагдырына карай качабыз дейт да. Караңыз, эгер биз бул жак менен жүрсөк дагы Аллахымдын жазган тагдырын көрөбүз дейт. Эгер биз бул жол менен жүрсөк дагы Аллахымдын жазган тагдырын көрөбүз дейт. Демек, Аллах жазган тагдырдан эч качан кача албайбыз. Ооба. Демек, ошонун жеңил жолун эле карап кете беребиз да. Пайгамбарыбыз дагы саллаллаху алейхи ва саллям, ага салам салаттар болсун. Силерде эки жол болсо, жеңилин гана тандагыла деген да. Көрдүңүзбү? Оор жолго баспагыла, жеңилин гана тандагыла деген да. Караңыз. Эч качан өзүңөргө деген да, пайгамбарыбыз. Эч качан өзүңөргө жамандык тилебегиле.
жамандык дуба кылбагыла. Эки дүйнө бакыт сурагыла деген да. Эки дүйнө. Биз азыр бактысыз болсок, ооруп калсак, мындай кыйналып атсак, ошондо гана бейишке барабыз деп алабыз да. Жок, эки дүйнө бактылуу болот. Эки дүйнө бакыт сурагыла. Аллахым эмнени сурасаңар бере берет деп атты. Караңызчы. Аллахым ушундай бериши. Бир пенде дейт, менимде умрага жеткир, я Раббым дептир да. Ал эми бир пенде болсо, о Аллахым мени өзүңө жеткир дептир да. Караса эки берки пенде умрага барып калыптыр да. Мынакей мен жеттим дептир. А берки шерик болсо каза болуп калыптыр да. Көрсө ал Аллахка жеттир да. Барганда эле Аллахка барыптыр да. Бейишке барыптыр. Айттыр, сен умраны тиледиң, сага бердим. А бул пенде болсо мени сурады болчу, мага жетти. Демек сураганыбыздан дагы мындай абайлап байкап сурашыбыз керек деп. Сөзсүз. Биз эмнени сурасак Аллахым бере берет. Демек абайлашыбыз керек. Адамдар көбүнчө намаз окуйт да. Досукка барып калбашым керек дейт да. Бейишке барыш үчүн намаз окушум керекмен деп өзүн зордойт да. Аллахтан корккондук үчүн. Ал эми Аллахты сүйгөндө өзүң эле окугуң келе берет да. Демек мына жолдошуңуз бар дейлик. Жолдошуңуздан корку бар, кызматын кылтас да. Корку зорго. Бирок айласыздан да. Ал эми жолдошуңузду ушунчалык сүйөсүз да, анын мындай мээримдүүлүгүн билесиз да. Ушунчалык аны сүйгөндө, сыйлаганда жөн эле кызматын кылып бересиз да. Тамак ашын даярдап, эң жакшы тамактарды жасап берип, ысык жайга чакырып. Демек, жаратканды дагы сүйгөндө намаздын даамы ушунчалык сонун. Аны сезгендер гана сезет, сезбегендер жок да. Канча адам сезбей жүрөт. Аны канча адам сезбей жүрөт да. Сезсе экен дейм, бирок аны Аллахым каалаган инсандарга гана салып коет да. Анын баардыгына сала бербейт. Мен сезсин деп аракет кылып сүйлөй берем, бирок Аллахымдын каалоосу менен болот да. Аллахым жүрөгүнө салбаса. Аллахым жүрөгүнө салбаса, мен канча берилип айтып берсем дагы бекер да. Демек, Аллахыма дуа кылышыбыз керек. О Аллахым, райым кыл мага, өзүңө жакындатчы, я Раббым. Өзүңө мени ушунчалык жакындатып койчу деп дуа кылышыбыз керек да. Аллахым өзүнө жакындатканда сизге эч кимдин, эч нерсенин кереги жок болуп калат да. Өзүңүз учуп жүрөсүз, энергияңыз толуу, сонун жүрөсүз. Сиз сөзүңүздө сүйлөшүп отуруп атам да айтып калдыңыз, мисалы азыркы айымдар мен деле депчи таарынып эле андай болбойт, мындай болбойт деп эле ичиме таарынычты топтоп жүрөрмүн депчи. Анан мен качан Аллахты түшүнгөндө бул нерсенин баары өзгөрдү дедиңиз да. Анан мисалы көбүнчө айымдар болобу, мырзалар болобу бул нерсени түшүнө элекпиз да, көбүнчөбүз. Мисалы биз Кудайым деп койгон менен жүрөгүбүз канчалык жеткире элек болушубуз керек да. Бул нерсе эмне себептен деп ойлойсуз? Мисалы дин жагынан бизге билимдин жетпегендигиненби? Ушул азыркы жаштарга, мисалы айымдарга, мырзаларга билим жетпей атат деп ойлобойсузбу? Мисалы диний жактан? Билим эмес, илим дагы эмес, ал адам мындай өзүн тааныбайт да. Өзүнүн жан дүйнөсү менен иштеген эмес да. Мен азыр эле айттым, бир айымды айттым да, жол салынган, илим алып келген, бирок өзүн бактысыз сезип жүргөн да. Мынакей. Ал айым өзүн тааныганда, сезимдерин таанып калганда, ана деп ошондо билип жатпайбы? Адам өзүн тааныса эле Аллахты тааныйт да. Мынакей. Эгер өзүн тааныбасам да Аллахты дагы таппайт, тааныбайт, Аллахтын улуу экендигин дагы улуу деп кое берет. Сезим жок. Аллахым берет да деп коет. Жөн эле тил гана айтып да. Дил айткан жок да. А сабакта биз дил менен иштейбиз да. Аллахка ушинтип, кантип дил менен сүйлөйбүз Алла Таалага. Сабакта ошолор боюнча берилет да. Дил менен иштөө. А биз айымдардын баардыгы эле көпчүлүк пайызда эми
Тили менен эле сүйлөп коюп, тил менен эле дубасын кетирет дагы, болгон жок го дей берет да. Ал эми дили менен иштегенде анын баардыгы болот. Таарынуу эң чоң көйгөйшү да. Баардык айымдар таарынуу менен эле келет да, баардык айымдарчы. Өзүн тааныганда таарынуу сезим такыр эле жогоп кетет да. Комментарийга жазышат да, Элнура, сен кимсиң, сен кантип эле сабак берип атасың дейт да. Аябай жаман сөздөрдү мага жазышат да. Жазышкан башында азыр эмес. Такыр менде мындай таарынуу сезим болгон жок да. Таарынган жоксуз жазган кечтерге. Анан эң слабый точкамдан кармашты. Бала чактан аябай травма деп коет го. Бала чакта ушундай жагдай болгон, анан эч кимге айткан эмес элем. Азыр ушул жерде айтсамбы деп ойлонуп калдым. Себеби мен да өзүмдү кабыл албай жүргөм да. Өзүмдү мындай бекитип, эл байкабасын, эл билбесин деп, өзүмдү оңдоп, түздөп жүргөм да. Азыр ошол нерсе жоголду да. Мен ушундай болсом, болду, ушундай боюнча көрөт да. Эмнеге мен башкача көрүнүшүм керек? Аллах мени ушундай кылып жаратты, Аллахымдын берген неаматы болду. Демек Аллах мага берсе, Аллахымдын берген неаматынан уялып, тартынып бекитүү бул болбойт да. Анан кийин айтып коеюн эми, эч кимге айткан эмес болчумун. Ачылып сүйлөшмөкчү. Аябай мындай коркок болчумун. Аябай коркоктуктан кекеч болуп калгам да. Караңыз, сүйлөй албай көпкө жүргөм да. Оозуман сөз чыкпай, кекеч болуп жүргөм. Мектепти бүтүп кеттим. Кекеч деген сөздү укканда аябай жаман болуп, өксүп калчумун да. Чоң эле кыздар, эми 11-класс болуп калдык, чоң эле кыздар деле кекеч дешкен да. Эми чоң эле адам да. Мисалы үчүн буту жок бирөөнү барып алып, чолок дебейм да мен. Бирок алар айтып жүргөн да. Бирок ошол маалда аябай жаман сезимде болгом. Кийин сабак берип баштагандан кийин, кекеч, сен кантип сабак берип атасың дешти да. Анан окудум дагы, деп эле койдум. Мурда окуганда аябай жаман болуп, өксүп, мен кекеч, мен дейт болчумун да. Анан окудум. Жолдошума айттым, муну карасаңыз, СМТ болуп койдум. Турмушка чыктым. Кекештигим кеткен эмес да. Билип туруп эле үйлөнгөн магачы. Анан кийин качан сабакты берип, дагы бир дуаны таап алгам. Муса пайгамбардын ушундай мындай сүйлөөсү кыйын болуп калган дейт да. Анан кийин Даватка аны жөнөткөн дейт. Ошондо о Аллахым, мен кантип сүйлөймүн дегенде ушул дуаны мындай берген экен да, айтты. Менин тилимдин түйүнүн чечкин, мен сүйлөйүн, элдер мени жакшылап түшүнсүн. Андан кийин мындай жумушумду мындай жеңил кыл да, ошо даватымды жеңил кыл деген дуа экен да. Аябай сүйүндүм таап алганда. Анан ошол дуаны жаттадым да, окуп жүрдүм да. Башында сабак берип атканда кыйналып сабак берип аткам да. Бирок таң калыштуусу, мен аябай кыйналып сабак берип атам да. Айымдарга жүрөгүнө барып аткандыгы бул өтө таң калыштуу да. Себеби Алла Таалам Муса пайгамбарга айткан экен да, сен бара бер, мен бул жагын өзүм чечип коем деген экен да. Караңызчы, аны окудумбу? Мен демек бере беришим керек. Калган Аллахым өзү чечип коет экен да. Деген сезим келген да магачы. Демек мен кыйналсам дагы, такалсам дагы сабагымды бере берем дедим. Бере бердим. Айымдардын жүрөгүнө сабагым жетип жатты. Бирок арасынан сен эмне мынтип сүйлөйсүң, сен сабагын көрүп бүткүчө жүрөгүң сыгылып кетти, сен кыйналып сүйлөгөнүн угуп отур эле мен ташып кеттим өзүм деген айымдар дагы болду. Демек баардык эле айымга сабактар жага бербейт деген сөз да.
Көрдүңүзбү? Кимдин жүрөгүн ачкан болсо, мен кыйналып сүйлөймүнбү, такалып сүйлөймүнбү, ал адамдын жүрөгүнө бара берет. Аллахым өзү салып коет да. Демек ошентип сүйлөп жатышты айымдар. Сабак берип жаттым. Андан кийин сабак берген учурда гана тилим жеңил болот дагы. Көчөгө чыгып кичине дүйнө сөзүн сүйлөйүн десең, кайра келип калат да. Демек Аллахым көп сүйлөбө деп атат да. Көп сүйлөгөн өзүңө зулум деп атат да. Дүйнө сөзүн сүйлөбөгөн, даватта гана сенин тилиңди ачып коем. Болду, сабакта гана сүйлөймүн. Элге эм кошулуп барып сүйлөйүн, күлөйүн десем эле сөз чыкпай, такалып, элге кошула калам да. Демек, учурда дос чар жок дегендей. Эч жака барбаймын, аны каалабайм. Жүрөгүм каалайт тынчтыкты, өзүм отурганда. Балдар менен отурсам бакыт, өзүм Аллах менен сүйлөшүп отурган бакытта. Мага ошол жагат. Ушинтип отуруп калганда айтып каласыз да, демек мен чынымен бакытты таптырмын. Дос тууган болобу, курбу дос болобу, демек ал болгон убактылуу нерселер, Мындай да, дос курбу деле бакыт бере албайт да. Мисалы үчүн мындай да, кандай айтсам экен? Биз айтабыз да, о Аллахым мага ден соолук бер дейбиз да. Туурабы? Бирок ошол ден соолугуң сага сооп алып келбесе, ден соолугуңдун кереги жок да. Андан көрө ооруп жүргөнүң жакшы. Көрдүңүзбү? Тилиң бар, аябай сүйлөйт. Бирок ошол тилиң сага сооп алып келбесе, эмне кереги бар? Андан көрө дудук болгонуң жакшы эмеспи? Канча деген адамдардын тили жакшы сүйлөйт, бирок ал тили өзүндө бир гана күнөөнү гана чогултуп берип атат да. Душман да. Ким көп жаңылат дейт. Көп сүйлөгөн адам көп жаңылат экен. Аллах кимди жаман көрөт? Көп сүйлөгөн адамды жаман көрөт. Мен билем, деген адамды Аллахым жаман көрөт. Себеби билүүчү менмин дейт да. Аллахым гана билүүчү, Аллахтын ысмы бар, билүүчү деген. Мен билем, андай эмес, жок дейт го. Сөз талашкан инсанды Аллахым ушунчалык жаман көрөт. Демек, мусулмандар сөз талашпайт. Көрдүңүзбү? Демек, иштейм дейсиң да, мындай байыгым келет дейбиз да. Ошол байлыкты эмнеге берди? Иштетип, сооп таап ал деп берди да. Ал байлыгың сага сооп алып келбесе, анда анын эмне кереги бар? Аны көрүп жога кедей жашап өткөнүбүз жакшы эмес беле? Кээ бир айымдарды мен көрөм да, ооруп жүргөндөрдү көрөм. Карап туруп, демек сизге ушул жакшы экен да деп ичмен да, ушул жакшы экен да ооруп жүргөнү. Себеби качан адам ооруп калат? Качан адам башкалардын жашоосунда кийлигише бергенде. Өзүңдүн жашооң менен жашагын деп Аллахым ооруп берет да. Демек адам ооруганда эч кимдин жашоосунда кийлигишкени мындай күчү жетпей калат да. Абалы калбай калат да. Өзү менен өзү калат. Ооруп атам, эмне кылсам экен, кайсы жакка барып көрүнсөм экен деп ден соолугу менен гана убара болуп калат да. Демек башка жаман нерсе менен убара болбогуң деп атат да. Сен өзүң менен гана убара бол. Мен сени бейишке алгым келет деген мааниде. Эгер кээ биркилер бар да, туура эмес жолдо жүрсө дагы, ден соолугу аябай жакшы, бай, демек аларда Аллахым назар салбай койду аларга. Аллахым аларды карабай койду. Караңыз, кимди Аллахым карабай койсо, ал адам эмне кылып жүрсө дагы иши жүрүшө берет. Себеби сенин бейишиң бул жашоо деген эле мааниде. Ал эми Аллахым өзүнө жакын көргөн инсандар кичине ката кетирди, ошол заматта шапалак берет. Пендем, түз жолго жүр деп коет да. Демек сен Кудайдын назарындасың деген сөз, Ооба да, мен сени карап турам. Мен сага дайыма көңүл буруп турам. Пендем деп ошол замат көйгөй келет да. Бизде эки гана жол бар да. Бейишке баруучу жол, тозокко баруу жол. Бул жолго отурганыңызда шапалакты берет, өтүн жака. Мен сени бейишке алып баргым келет. Бейиш бар, пендем. Мен сага мындай бул дүйнөнү мындай тең көрбөйм дейт да. Ыра көрбөйм сага дейт. Мен сага бул дүйнөнү ыра көрбөйм, сага мен бейишти гана ыра көрөм, пендем деп атат да. Караңыз. Адамдар да жакырчылыктан ушунчалык коркушат да. Жакырчылыктан. Жакырчылыктан корккондо дейт да, тозоктон
корксоң дейт. Демек экөөнүн тең сак болмоксуң дейт да. Караңызчы. Жакырчылыктан корккондой, тозоктон да корксоң болот. Экөөнү тең сага бербейт болчу. Караңыз. Ал эми байлыкты жакшы көргөндөй, бейишти дагы жакшы көрсөң, анда экөөнү тең жетмексиң дейт да. А биз биринчи байлыкты жакшы көрүп, бейишти унутабыз да. Демек экөөнү тең мындай бирдей эле жакшы көрүп, бирдей аракет кылып кете бер да. Эмнеге бейишти унутуп, түбөлүктү жашооңду унутуп туруп, бул дүйнөгө берилесиң дейм да. Эки жакты тең алып кете бер. Ал эми мусулмандарда байлык жакшы эмес деп коет да. Байлык жакшы эмес деп айтат да. Байлык жакшы эмес ооба. Элге көрүнүү үчүн чогултсаң, аны чогултуп алып жаман иштерди кылсаң, напсиңди бага берсең, анда жакшы эмес да. Демек аракет кыл дейт, иштегин дейт да. Байлыкка аракет иштебей туруп эле нааразы болбош керек да. Биз иштебей туруп эле менде жетишпейт, менде аз дей беребиз да. Туруп иштеп көрдүңбү? Сен өзүң биринчи дуа кылып көрдүңбү аны? Дуа кылбайт дагы. Канча деген адамдар дуа кылбай эле мен мындай чакырмын же менде жок дей берет да. Мен бактысызмын дей берет да. Жок, өзүң биринчи Аллахтан бакыт бер дедиңби өзү? Сурабайт. Дуа кыл, аракет кылып иште, Аллах берип коет. Берип коет. Ошондой. Анан кийин айтышат го, тагдырыңа ыраазы болгун дейт го. Демек биз тагдырыбызга ыраазы болуп эле жүрө беришибиз керек дейт да. Жок, биринчи аракет кыл, иште, байлык табам де, тапкан байлыгымдан сооп иштеймин, балдарыма илим билим беремин, жакшы жашаймын деп ниет кыл, аракет кыл. Андан кийин гана берген ырыскысына ыраазы бол да, каниет кыл да. Бизде аракет жок эле, жок. Аллахтын берген жашоосуна ыраазы болушубуз керек деп коет да. Демек биринчи аракет кылып, андан кийин гана ыраазы болушубуз керек. Негизи азыр көбүнчөсү айтып коет эмеспи? Ой, байлык адамды бузат, байлыкка умтулбаш керек депчи. Адамга байлык бергенде чыныгы жүзү көрүнүп калат да. Көрдүңүзбү? Адам айласыздан жүргөн болот да. Анан качан байлык бергенде чыныгы жүзүн көргөзөт да, манакей депчи. Акча жумган ачып коет адамдын кейпин. Акча адамды бузбайт. Акча адамдын чыныгы жүзүн көргөзүп коет. Мисалы, ошончо акчаны кармап, ошончо байлыкта жүрүп деле, сооп иштерди кылып, ыйман жолунда жүрсө, бул бейишке карата жолун түзүп алган болот десек болот да. Азыркы учурда биз көбүнчө Европа жака ооп кетпедикпи? Анан медитация кылып калабыз го, отуруп алып, мынтип өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп. Бул азыркы учурда мисалы кыргыздарга дейбизби, мисалы диний жакта жүргөн адамдарга дейбизби, намаз бул медитация деп айтып кетсек болобу? Медитация. Да, мен дагы отуруп жүргөм да. Көзүңдү жуп, элестет. Чоң мейкиндик дейт да. Аябай чоң мейкиндик дейт. Молчулук дейт да. Андан кийин сага бир күч келип атат, үстү жаңган күч келип атат деп сүйлөп турат да. Ал эми Аллахты тапкан адамга анын кереги да жок да. Ал күчтү ким берип атат, өзү мындай жаап атабы дейм да. Ошо күч келип атат. Кимден келип атат? Ошону карабай эле улуу күч дей берет да. Улуу күч жараткан дейт да. Жараткан деген сөз жакшы. Бирок Алла Таала, Аллах деген өзүнүн чыныгы аты бар да. Аллах дегенчи. Ал эми Кудай, Теңир, жараткан дегенде толук атын айткан жоксуз да. Демек Алла Таала деп сүйлөгөндө гана Аллах мага кайрылды дейт да. Аллахым деп, я Раббым, о Аллахым, о Аллахым деп 3 жолу кайрылганда, о пендем дейт экен да. Караңыз, дагы бир сөз мага аябай жагат да. Күнөөкөр пендең дейт да. Күнөөкөр пендең сага келип кайрылса, о Аллахым десе эмне деп жооп бересиң? Дептир да. Дегенде лаббай, лаббай, лаббай деп жооп берем дептир да. 3 жолу лаббай деп.
Ал эми даанышман, сага берилген инсан келип, о Аллахым десечи десе, лаббай деп жооп берем дептир да. Демек, мен күнөөкөрмүн да, Аллах мен жаман көрөт дебейбиз да. Күнөөгө малындыкпы деп туруп, о Аллахым сага кайттым десе келе, лаббай пендем, лаббай деп бизге жооп берет да. Караңыз, демек Аллахым ушунчалык мээримдүү. Ушунча күнөө иштерди кылсак дагы, жаткан таппай, издебей жүрсөк дагы, Аллахым бизди кечирип кете берет да. Мисалы үчүн да, балдарыбызды төрөдүк, бактык, чоңойттук, андан кийин эле балдарыбыз бизди эстебей койсо, карабай койсо, кетип калды. Эмне кылабыз? Таарынабыз, ачуубуз келет. Аллах дагы бизди жаратты, бизге бала берди, үй жай берди, ырыскы берип атат, жашоо берип атат, көз берди, мынакей. Аба берди, терең дем алабыз да. Кооздук берди, сууларды, ай, жылдыз, карларды жадырды, кооздук берди бизге. Аллахты эстебей койсок, Аллах дагы эмнеге мени эстебейт дейт экен да. Ачуусу келет экен да. Мен ушунча нерсени бердим, дагы деле пендем мени эстебейт дейт экен да. Демек, жаратканды мындай эстеп турушубуз керек. Аллах ага зар эмес өзү. Биздин эстешибизге Аллахым зар эмес да. Өзүбүзгө эле керек болду. Бизге эле керек. Мисалы, ийгиликке жеткен адамдын аркасында дуа кылып турган ата-энеси, колдоп турган жолдошу болот деп айтып коюшат го негизи. Мисалы, апаңыз дагы бул дин жолунда жүргөн инсанбы? Баардыгы эмнеден башталат деп калдыңыз? Сөзсүз түрдө ата-энебиз дуа кылып турду, азырга чейин дуа кылышат дайыма. Өздөрү намазда. Сөзсүз. Ошо ата-энебиздин да дуасы аркылуу гана ушундай деңгээлге жеттик да, шүгүр. Апаларыбыз биздин кичине ийгиликке жетип калсак эле бир аябай сүйүнүп, жан дүйнөсү менен башкача болушат эмеспи? Мисалы, сиз мен бала кезде таптакыр башка адам элем, мен азыр таптакыр башкамын деп калдыңыз да. Анан мисалы кичинекей кезинде коркок болгон, Элнур айым кийин чоңойгондо мына ушундай сабактарды берип көп айымдарга жардам бергенде, мисалы, ай кызым деп сиздин өзгөргөнүңүзгө ыраазы болуп, сүйүнгөн апаңызды эмоциясын айтып кетсеңиз. Апам билдирбейт. Апам ошол мактаган эмес, бала чагында дагы. Азыр деле башкаларга айтып, мактанып жүрөт, угуп калам, бирок өзүмө келип айтпайт. Себеп? Билбейм, өзү ушундай. Характери ушундай апам. Жолдошуңуз ооба сүйүнөм деп коет. Ооба сүйүнөм деп коет, анан кийин ошол билдирген ошол да. Жолдошуңуз сыймыктанса керек сиз менен. Жумушуңузду ар дайым колдоп турат. Сөзсүз. Колдойт, ооба. Жакшы. Ал эле сүйүнөт, бирок ачык айтпаса дагы билинет. Ачык айтпайт. Ошондой. Жана сөздө сүйлөшүүгө туруп дагы айтып кеттик да, адам ички жан дүйнөсүн тапмайынча бул адам бактылуу боло албайт деп, жана сөзсүздөрдө ошол нерсеге мисалы кыйынчылыкка душар болгондо эле барып калабыз, ушул нерсени психолог издеп калабыз, коуч издеп калабыз, Аллах Таалага кайрылып калабыз. Анан иште бир өзүнчө ишеним менен барышабы же болгон үмүт менен барышабы? Сизге барган айымдар. Ишеним менен келсе керек, үмүт менен келсе керек. Кандай айтсам экен? Азыркы учурда психологдор аябай көп да. Бирок андан толук бакыт таба албайт экенсиң да. Мен көп окудум да, өзүмчө аябай көп окудум. Бирок бир нерсе жетпегендей да. Аябай окуп чаттым, жана мен иштедим, таарыныштарды кетирдим, кетирип жаттым, бирок толук кетпейт экен. Терапия берет экен, мынакей кетти, кетирдиң деп коет, бирок түбүндө кала берет экен, кетпейт экен. Ошол ал дагы качан жаратканды тапканда өзүң таарынгың келбейт койчу. Сен бирөө келип
күлүп атса дагы, шылдыңдап атса дагы мындай таарынуу сезим сага келбейт такырчы. Ушундай тынчтык келип калат да. Демек, чыныгы бакыт динде да, динде. Динге гана келиш керек, өзүн гана тааныш керек, сезимдерин, жан дүйнөсүн болду. Анан кийин калганы өзү секин болуп кетет. Мен өзүмдү өзгөртөм деп аракет кылба, кереги жок. Сен жөн эле өзүңдү таанып ал, түшүнүп ал, жаратканды таанып эле Аллахка туура мамиле кыл, болду, бүттү. Калган өзү сен өзүң өзгөрүп кете бересиң да. Мен напсимди жеңишим керек деп алат да. Сен жеңе албайсың да. Алла Таала мүмкүнчүлүк бермейинче сен жеңе албайсың да. Демек мен жеңишим керек дейт да. Демек баардык нерсени Аллах Таалам жүрөгүгө салыш керек экен. Салыш керек. Энергияңды көтөр, ошондо гана сага чоң акча келет деп коет да. Аллахым энергия берсе көтөрөсүңбү, бербесе көтөрө албайсың да. Демек Аллахым сага бир нерсе берерде энергияны кошо берип коет. Алсыз болуп отурасың, анан кийин дуа кылдың, эч нерсе кылгың келбей алсырап отурганда да, дуаны кетирип койдуң да. Аллахым мага ушундагы ырайым кыл деп дуаны кетирдиң. Демек Аллахым ошол нерсени бергиси келди да. Бергиси келгенде энергияны кошо берип коет мынакей. Жасай бер деп коет. Мен сага берем. Жасай бер. Жыйынтыгын Аллахка тапшыр, болду. Азыр көбүнчө жаштар дейбизби, негизи эле адам заты бири-бирибизге атаандашып жашаганды аябай жакшы көрөбүз го. Ал буга жетиптир, демек мен андан эки эсесине жетишим керек. Ал муну кылыптыр, демек мен андан мындай өйдөрөөк болушум керек депчи. Бул атаандашуу адамды өстүрөбү же мындай ичинде диний билим албаган, өзүн тааныбаган адам эле ушинтип башкаларга чүйүшүп жашоосун өткөрүбү? Атаандашуу бул жакшы эмес. Аллахка болгондой туура эмес. Мындай жанагы мамиле кылат да, мисалы үчүн да, ага бериптир, мага дагы беришиң керек дегендей шарт коюу да. Ага берип калыптыр, деп туруп Аллахка шарт коюу да. Аллахым каалаган инсанына ырыскы берет да, каалагандай бакыт берет, неамат берет да. Ана ага бериптир, мага дагы бериш керек, мен дагы жасайм дегенде уже болбойт да. Туура эмес мамиле бул. Демек шарт коюу да. Демек Аллахымдын каалоосуна каршы чыктым деген. Сенин каалооң мага жаккан жок деген мамиле да. Аны оозуң менен айтпайсың ооба, бирок дейли сүйлөп атат да. Сенин каалооң мага жаккан жок, сен ага берип койдуң. Ушул кылганың мага жаккан жок деп атат да. Аллахымдын тандоосун четке какты да. Бул туура эмес. Бул тосмо да. Өзүнө эле тосмо, өзүнө эле ырыскы келбейт, ийгилик келбейт, өзүнө гана тосмо да. Демек адамдын сезимдери өзүнө душман, адамдын сүйлөгөн сөздөрү өзүнө душман. Демек аз сүйлөгөн дейт. Көп сүйлөгөн адам көп жаңылат да. Жана сиз айтып калдыңыз, мен ишке чыкканда тилимди бууп койду ушундай депчи. Салы ушундай бир ой келгенби? Аллахым мени ушундай бир чоң күнөөлөрдөн сактап аткан экен. Сөзсүз да. Демек ошондой убакта сүйлөйүн дегенде эле сөз келбей калдыбы? Демек Аллах мени сактап атат, болду деп коем, болду. Шүгүр кылып коебуз бул нерсеге да, шүгүр кылып коем. Мурда Аллахым тилиме шыпа бер, сүйлөп кетейин деп дуа кыла берчүмүн да. Анан кийин эмнеге ушул дуам кабыл болбойт дей берчүм. Анан кийин Аллахым дуамды кабыл кылбасаң дагы мен сени жакшы көрөм деп калдым да. Макул, бергиң келбейт, макул. Мен сени жакшы көрөм, баары бир мен сени жакшы көрө берем. Дуамды кабыл кылбасаң дагы. Элдер мен бейишке барсам экен дейт да. Мен Аллахым өзүңө жетсем экен, сенин мындай жамалыңды көрсөм экен деп дуа кылам да. Аллахым өзүңө жеткиргин. Аллахым менин тилегим да ушул да. Демек бир ар жерде мисалы Аллахым эки тандоо коюп коет да, оюбузга салыпчы кадайым бир жакшы тарабын карап кетсек болот экен да. Жана сиз да айтып кеттиңиз, мисалы менин эки агам бар эле депчи. Анан алар антпе, мынтпе дей берчү. Мен ушул нерселерге таанып жүрө бериптирмин депчи. Мисалы сизди угуп отурам, менин эки байкем бар да, анан алар дагы баспа, турба деп калышат да.
Мен убагында таанып калчу элем. Азыр таанып калгам да кээ бир учурдачы. Анан сизди угуп отуруп, мисалы, аларды да түшүнгүм келип кетти. Кээде карындашым жаман жолго баспасын, айтпесин деп, может мага мындай жакшы жагынан ойлоп аткандыр депчи. Ар бир нерсени жакшы жактан карасак болот экен. Анан сиз мисалы байкелериңизге деген убагында тааныч болгон турбайбы? Ал таарыныч мисалы ушул дин жагына келгенде мындай ичиңизден баардыгын кечирип койдуңузбу? Кыйынчылыкка турган жок. Таарынычтар көбөйдү да, көбөйө берди. Турмушка чыккандан кийин деле таарына бердим. Аларды кабыл алуу менде жок болгон да. Качан гана динге келгенде гана аларды толук түшүндүм. Аларды азыр ушунчалык жакшы көрөм, сыйлайм, дайыма дуа кылам. Менин бир туугандарым алардын бардыгына шүгүр да. Аллахым аларды мага бергенине шүгүр. Ал эми ушу бир тууган сиңдим бар. Биз 2 кыз 2 уулбуз. Аллахым алардын бардыгы өзү эле мага бакыт да. Алардан мага эч нерсе керек эмес, күтпөйм. Мурда күтчүмүн да. Анан кийин таарынчумун. Демек, алардын бардыгы эле мага бакыт, мага алардан эч нерсе керек эмес да. Мамилеси деле, башкасы деле көрүп турсам болду аларды. Мисалы, азыркы учурда ошо көбүнчөбүз эле ушинтип жаңылып окшойбуз да. Бирөөдөн мисалы биз ал адамдан эмне күтүп атканыбызды ал адам билбейт да. Ичибизден өзүбүз ойлоп алып эле ал адамдан бирдеңени үмүт этип алып, ал адам ушул нерсени кылбай койсо эле таанып калабыз да. Таарынуу бул оору да болуш керек, Анын дарысы мисалы бул намаз деп койсок болобу? Намаз оору болот, жанагы руханий оорулар аябай көп да. Ач көздүк, коркуу, таарынуу, нааразы болуу аябай көп. Демек алар менен иштеш керек. Руханий абалды жакшыртуу керек. Жакшыртканда энергиябыз көтөрүлөт, ошондо дуабыз кабыл болот. Толтура өзүдө болгон тосмолор менен да. Дуаларды кылсак, дуаларыбыз дагы кабыл болбойт да. Демек жаман сезимдердин баардыгы бизге тосмол болот. Азыркы учурда көбүнчө жашоосун менин жашоом жаман деп эле өзүнүн жашоосуна нааразы боло берген адамдар эмнеден жаңылып жатат көбүнчө? Сөзсүз ички дүйнөсүнөн, сезимдеринен. Болгонушо. Изденсин эле. Бир гана изденсин, табат да. Болду. Аллахыма жана суроо бер. Аллахым ошол замат жооп берет. Мен аябай мындай таң калам да. Башыма бир мындай кыйынчылык келдиби? Тынч отуруп эле эмнеге ушундай болду экен, кайсыл жерден жаңылдым деп Аллахыма суроонумду бергенде эле тынч отурганда эле мээме салып коет да. Жооптучу. Деп эле кайра өзүм жоопту таап алам да. Жооп ичиңде. Эч кимден сураба, эмне кылайын, деп эч кимден сураба. Жооп ичиңде. Аллахым өзү жооп берип коет. Мен айттым го, башында апама барып алып арызданып, ичимдегини төгүп алайынчы деп, төкпөсөм болбойт, жеңилдеп келейинчи депчи. Аллахка жеңил деген бул башка да. Пендеге жеңилдейсиң, бирок ал пенде сага туура багытты бере албайт да. Себеби байкуш кызым дейт да. Туура жолду көргөзө албайт. Бир гана Аллах гана, себеби алар пенде. Аллах гана бизге туура жолду көргөзөт да. Тынч отуруп эле Аллахтан сурасын, болду, изденсин. Издегенде эле Аллахым ушундай кадимикидей жоопторду берет да. Аябай таң калам, суроо бергенде эле бир нерсе болуп, бир китепти ачып калсам эле жазып койгон болот да. Караңыз, Аллахым мага жазып мынакей оку жоопту. Же бир нерсе болуп, телефонумду алып калсам эле бирөө сүйлөп калат. Алыңдар да. Деп мага жетип калат да. Караңыз, суроону Аллахка бериңиз. Аллахым же бир нерсе себеп кылып берет, же жөн эле мээңе салып коет. Сиз жана Кудайым тилектерди сөзсүз түрдө кабылдайт. Кабылдайт да. Эгерде аны чын жүрөктөн кылса дейбиз. Жашооңузга эмне келди, анын баардыгы неемат. Бул кыйынчылык келди, сыноо келди мага дебеш керек. Ал кыйынчылык эмес, ал неемат да. Бирок аны биз өзүбүз кыйынчылык деп алдык аны. Ошондой көрүп алдык өзүбүзчү. Ал неемат да. Биз мына мен
кызым да айтып кеттим да, кыйынчылык келди мага деген болчумун да. Көрсө ал жакшылык экен да, неемат экен да. Пендем мени таап алчы сен деген эле белги да. Жана Кудайым айтып коет го, сурагыла мен берем. Мына ар бир мындай точка бүтүрүнө чейин силер кыялданып сурасаңар мен берем деп айтыптыр да. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, мен өз блокнотума жазгам депчи. Апамды дубайга алып барам, үйдү мындай кылам деп ар бирине чейин сурап жазгам. Аллахым берди деп. Жана мисалы бул өзүңүздү түшүнүп, жан дүйнөңүздү тапкычакты деле материалдык жактан жетиштүү эле же дал ушул жолго келип өзүңүздү таап изденип баштагандан кийин Аллахым ушуну экеселеп берип баштадыбы? Өзүмдү изденгенден кийин эле. Ага чейин үйүбүз жок жүргөн, ар кандай көйгөйлөр көп болгон. Динге келгенде эле тез эле болуп кетти. Секин берет да деп коебуз го. Аллахым тез эле берип кое берет. Мынакей сага деп элечи. Тез эле болуп кетти шүгүр. Ниеттоңдо эле ички жан дүйнөбүз менен эле суранып, аракет кылып койсок эле Аллахым баарын эле белгилеп берип коет экен да. Сөзсүз түрдө. Анан азыркы бизди көрүп аткан көрөрмандарга, көрүүчү кыз келиндерге болобу, өзүн таппай жүргөн айымдарга болобу, өзүңүздүн кеңешиңиз болсо? Кеңешимби? Так, биз бул жашоого эмне үчүн келдик? Ошол суроону өздөрүнө берсин да. Берип туруп, мен бул жашоого сооп чогултуу үчүн келдим да. Демек, тилиң менен сооп чогул. Демек, кызматың менен чогул. Демек, байлыгың менен чогул. Башка нерсеге аракет кылыштын кереги дагы жок. Арзыбайт дагы. Эгер ушундай эле бул дүйнөгө берилип аткан болсоң, анда экөөнү тең алып кет. Байлыкты, динди. Анда сооп чогултпасак, бизге эч кандай тилибиздин деле, ден соолугубуздун деле, иштешибиздин деле кереги жок да. Кыйналып иштеп алып туруп, ошол кыйналып иштегенге дозокту сатып албай, андан көрө бейишти сатып алганың жакшы да. Туурабы? Демек ошол бизде эки жол бар. Демек баардыгыбыз бейишке карай гана кетишибиз керек. Аллах ушунчалык мээримдүү, ырайымдуу, жөн гана сурай берсин, Аллахым өзү берет. О Аллахым сага жакындайынчы эле деп эле дуа кыла берсе, Аллахым өзү жолго келтирет, өзү намаз берет. Аллахым намаз бербесе бекер да. Намаз окуйм дегениң бекер да. Намаз окушум керек, окушум керек дей бересиң дагы, окубай күнүң өтө берет да. Демек, о Аллахым намаз берчи мага. 5 убак калбай турган, өз убагында окула турган намаз берчи мага деп дуа кылыш керек да. Демек, Аллахым бергенде гана бардыгы болот. Чоң рахмат Элнур айым, бизге бир өтө сонун бир жан дүйнөбүздү эргиткен, мисалы жан дүйнөбүзгө азык болгон маек болду деп үмүттөнөм. Убактыңызды бөлүп келбегениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Дагы да болсо кыргыз айымдарына, балким өзүн таппай, жашоодон өз жолун издеп жүргөн адамдарга жардам берип, өз колуңузду созуп жүрө бериңиз. Сизге ар дайым ийгиликтерди каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ушунчалык бир сонун маек болду, жан дүйнөмө азык болду. Чоң рахмат. Урматтуу Жылыстайм берүүсүнүн көрөрмандары, сиздер менен болгон мен Махабат Жанибек кызы. Бул берүүдөн коштошпойбуз, болгону кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.